Мамлекеттик ипотекалык компания жүргүзүп жаткан курулуш иштеринде кандай маркадагы бетон колдонулат жана ошол бетондор кайсыл жерден чыгарат, сиздерге жеринен көрсөтүп бермекчибиз. Завод боюнча айта кетсек, завод өзү 4 кубовый завод. Мындан башка дагы 2 заводубуз бар. Ошо 3 завод менен Бишкектин ичиндеги ГИКке салынып аткан үйлөрдүн баарына тең биз жетишип бергенге аракет кылып атабыз. Бетондун маркасы 200дөн 150, 200, 250, 300, 350, 400 деген маркалар чыгат. 450. ГИКтин үйлөрүнүн основном 450 куюлуп атат. Бул качество жагынан боюнча 450 эң күчтүү сапат болуп эсептелинет. Ошол жалаң 450 маркадагы бетондорду алып атышат азыркы убакта ГИК. Маркалардыкы мындай келет. Марка 100 менен 450 разницасы. Мисалы, ар биринин нагрузкасы бар деп атпаймынбы? Мисалы, марка 100 979 нагрузкага жооп бериш керек да. Марка 450, мисалы 45-68. Экөөнүн кыйла айырмасы бар да. ГИКтин заказдары 400, 450, 450 простой, 450 ускорительдер менен алышат да. Бул баягы биздин талаптарда жогорку талаптагы бетондорго келет да. Бетонго керектелүүчү нерсе. Бул жерден шебен чыгат. Драйвилка өзүбүздөн болот. Ал дагы анын жанында кум болот. Ошо основной бетонго керектелүүчү нерсе кум, анан шебен чыгат да. Бул өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш. Бул жер бүгүнкү күндө тынымсыз 24 саат иш алып барууда. Үч заводдо биригип 250гө жакындап барат да. Адамдар ошончо кызматкерлер иштейт. Ар бир кетип аткан бетондон мисалы кайсы марка болобу, ошо бизге заявка түшкөндөн кийин кайсы марка болсо дагы ар бир бетондон мындай образецтер алынып турат да. Мисалы, мындай образецти алганда бул жака биринчи жолу таразага тартылат мындай. Таразага тартылат. Мына көрдүңүзбү? 2400 чыгып атат. Бул 1 кубтун көлөмү да. Пресске басылат. Ар бир кеткен жерден ушуну текшерсек болот да. Мисалы, могу азыр марка 400. Марка 400 болду. Ошо ар бир мисалы ар бир марка 400дүкүнө өзүнүн талабы бар. Ошол мынчага нагрузкага жооп бериш керек деген. Ошол ар бир талабына жооп бериш үчүн биз заранее текшерип, мисалы тетигинде турган, төрдө турган бул замес жасай турган аппарат да. Муну заранее кичине 1 куб эмес, көп кылбай, кичине көлөмдө алып алып, биринчи анан материалдарды текшерип, бетон жасап, анан бул жерден уже тастыкталгандан кийин анан курулушка кое беребиз да. Мына, муну көрсөтө кетсем, мына 596 да, мисалы. Если процент менен эсептей келгенде 590. Бул ошондо 144% көрсөттү деген нерсе да. Негизи 100дөн ашкан, бул уже нормага кирет да. Урматтуу биздин кезекте турган жана батирь алып жашап жаткан жарандар, өзүңүздөр көргөндөй, биздин турак жайлар эң мыкты курулуш материалдары менен салынат. Андыктан сиздер турак жайыңыздын сапатынан эч камсанабасаңыз болот.